Кыргызстан достук жана маданият коому. Стамбулда өткөн кыргыз ишкерлердин биринчи эл аралык форуму. Кыргызстан достук жана маданият коому түзүлгөн күндөн тартып эле ар түрдүү иш-чараларды уюштуруп келе жатат. Алсак 2012 жылы 24-26 августта болгон чет өлкөдөгү кыргыз ишкерлердин биринчи эл аралык форуму. Бул ишкерлер форуму Түркиянын Стамбул шаарында жайгашкан Кыргызстан достук жана маданият коомунун демилгеси менен келгиле таанышалы биргели деген чакырыктын алдында чет жердеги кыргызстандыктардын башын бириктирүү максатында өткөрүлдү. Форумга дүйнөнүн 3 континентинен 100дөн ашуун кыргыз ишкерлер катышты. Атай кетсек, Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Украина, Кытай, Америка жана Түркиядагы кыргыз жарандары келишти. Иш-чаранын алкагында орчундуу маселелер, айтылган ой-пикирлер жеке ишкерлердин кызуу талкуусун жаратуу менен алгачкы кадам болуп калды. Форумдун негизги максаты дүйнөнүн булуң бурчунда эмгектенген кыргызстандык ишкерлер жакындан таанышып, өз ара кызматташуусуна өбөлгө болуу. Жолугушуунун натыйжасында бир катар өлкөдөгү ишкерлердин бири-бири менен болгон кызматташуусун дагы да бекемдөө жана жаңыдан жеке ишкерликке кадам таштаган жарандарга үлгү болууну далилдеди. Бул форумга келген меймандар өздөрүнүн жасап жаткан жеке иштери тууралуу кеңири маалымат берип, ишкерлик боюнча тажрыйба алмашуу багытында ой бөлүштү. Ал форумга Кыргыз Республикасынын экономика жана монополияга каршы саясат министринин орун басары Мукамбетов Санжар Турдукожоевич катышып, кыргызстандык көптөгөн жарандарыбыз алган кесиби, билими, талантына жараша чет өлкөлөрдө өз ишмердигин улантышууда. Мүмкүн бул форумда силерде ишкерлердин сөздөрүн угуп, жасаган иштери аркылуу Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүнө өз салымын кошот деген пикирин билдирди. Ишкерлер форумунун биринчи тушоосу кесип атат. Кудай буйрса бул биринчи бойдон албайт коюлуп, келечекте да чоң форумдарга айланат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Стамбулдагы баш консулу Мирланбек Арстанбаев бүгүн чет мамлекетте жашап, окуп, иштеп, тажрыйба топтоп, ошолорду кантип бөлүшө алабыз, элибизге, жерибизге кандай жардам бере алабыз деп чогулуп олтурабыз. Мисал катары башка мамлекеттерди алсак, алардын калктары да чет мамлекеттерде иштеп, тажрыйба топтоп, ошол нерселерди өз өлкөлөрүнө алып келип бутка турушкан. Андыктан мен форумга абдан чоң маани берем. Форум саясатты четке коюп, бир гана экономика тарапка көңүл буруусуда абдан маанилүү. Келгиле, пикир алышып талкуулайлы деп айтты. Балдарга рахмат айтышым керек. Чын айтканда, маданиятты таанытып, жерде биздин мындай башты кошуп турган үчүн коом болду. Азыр атап учурда жалгыз гана маданиятты көңүл бурбай, экономикага да кичине көңүл буруп жатат. Бул абдан жакшы, менин оюмча, мен ишенем, толук ишенем. Кыргызстан достук жана маданият коомунун төрагасы Айбек Сарыгулов Түркиядагы кыргыз ишкерлери бири-бири менен тыгыз байланышта иш жүргүзүп келет. Келечекте дүйнө жүзүндөгү кыргыз ишкерлери да бири-бири менен байланыш түзүп, ынтымакта кызматташышса деген тилек менен бүгүнкү форумду уюштуруп жатабыз. Болгон аракетибиз менен дүйнөнүн бардык жериндеги кыргыз ишкерлерин чакырдык. Форум алгачкы жолу уюшулуп, бири-бирибиз менен жаңыдан тааныш болуп жаткандыктан айрым келбей калган ишкерлер да болбой койгон жок. Форумду мыкты деңгээлде өткөрүүнү көздөп, талкууну жандуу, кызыктуу жана олуттуу жүргүзгөнгө аракет кылдык деди. Оюбуз боюнча бул Кыргызстандыктар менен ишкерлер форумун жылда өткөрүп турайлы ойлоп атабыз. Элибиздин жылда бул жылы биринчи болуп атат. Эми бул жакшыраак, ар жакшыраак айтылган платформалар даярдап, андан Стамбулда өткөрсөк.
Форумдун жүрүшүндө ар түрдүү темада ачык отурумдар уюштурулуп, көрүнүктүү ишкерлер талкуу чөйрөсүнө тартылып, алардын ой-пикирлери угулуп жана суроо жооп иретинде маалымат пикир алышуулар болду. Бул бетме-бет пикир алышууларда биринчиден кыргызстандык ишкерлердин отурумдун алкагында өз ара ой бөлүшүүлөр жана карым-катнаштарын арттыруунун негизинде ишкердикти эл аралык деңгээлде өнүктүрүүгө салым кошуусу болду. Ал отурумга Анталия шаарынан келген жеке ишкер Акимов Шерикбек жетекчилик кылып, Орусиядан жеке ишкер Асанбеков Темирбек Ишенбаевич, АКШдан Саргалдаев Арстанбек, Кыргызстандан Ормон уулу Искендер, Үметалиев Эмил Сатарович жана Зарлыкбек уулу Темирлан катышып, Кыргызстандын инфраструктурасын өнүктүрүү, автожол, темир жол жана аба жолдорун өнүктүрүү боюнча пикирлер айтылды. Ошондой эле кыргыз ишкерлер коомун түзүү боюнча пикирлер айтылды. Кыргызстанда өскөн мөмө жемиштерди экспорттоонун жолдорун кароо, кыргыз элибиздин ынтымагы тууралуу сөз болду. Ошондой эле Кыргызстанда акционердик коомдорду түзүп, узак мөөнөттүү долбоорлорго акча салуу жөнүндө ойлор айтылды. Экинчи отурумда Кыргызстандын өнүгүүсү үчүн үлгү боло ала турган системалар боюнча маселе каралып, ал отурумду Орусиядан келген Гүлжигит Исаков жетектеди. Ал отурумга Кыргызстандан жеке ишкерлер Дүйшөнбиев Бейшенбек Жолдошбекович, Жаныш Осмон жана Исмаилов Азамат Турдукеевич, Орусиядан Жолдошова Айгүл Нурмаматова жана Түркиянын ТРТ мекемесинин Түркия үнү радиосунан журналист Асанбаев Алмазбек Үсөнбаевич катышты. Отурумда Кыргызстанга инвестиция тартууда тааныш билиштиктин мааниси, Кыргызстанда чакан жана орто көлөмдөгү ишканаларды өнүктүрүү, чет өлкөлөрдөгү консалтинг фирмаларынын ишмердүүлүгү, чет өлкөлөрдө иш жүргүзүүнүн жолдору сыяктуу маселелер каралды. Чет өлкөдөгү коомдук уюмдар жана диаспоралар менен ишкерлердин карым-катнаштары, чогуу иш алып баруунун натыйжасында топтолгон тажрыйбалар менен жетишкендиктердин келечекте Кыргызстандын экономикасына таасири багытында маселелер каралды. Ал отурумду Түркиядагы Кыргызстан достук жана маданият коомунун төрагасы Айбек Сарыгулов жетектеп, ага Кыргызстандын расмий бийлигинен Мукамбетов Санжар Турдукожоевич, жеке ишкерлер Анталиядан Акимов Шерикбек Тургунбаевич, Казакстандан Сайдыканов Жоодар Разакович, Украинадан Сариев Таалайбек Жекшенбекович, Кыргызстандан жеке ишкер Мамытбеков Эдил Калмакович катышып, өз ишкердик тажрыйбаларын бөлүштү. Анда Кыргызстандагы мал чарбасын асылдандыруу, таза суусун бренд катары таанытуу, ишкерлердин фондун түзүү сыяктуу жакшы ойлор айтылды. Форумдун 4-чү отурумунда ишкерлер жеке ой-пикирлерин ортого салышып, сунуштарын айтуу түрүндө өткөрүлдү. Ал отурумду Стамбул шаарындагы жеке ишкер Максат Кошоев жетектеди. Алгач сөз берилген Кыргыз концерт компаниясынын президенти Эмил Үметалиев бул форумду мен жаңы изденүүлөр деп айтар элем. Кандай сөздөр болот, андан кандай натыйжа күтүүгө болору тууралуу суроолордун баары жаңыдан коюлуп жатат. Ошондуктан бул форум абдан маанилүү. Бирок калган маселелерге жооп бериш азыр эрте. Себеби айтканымдай бул жаңы башталыш. Жеке ишкер жана мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Асанбеков Темирбек да форумда айтылган сөздөр жерде калбай ийгиликтүү ишке ашырылышына тилектештигин билдирди жана өзү да ар дайым ушул иш-чаранын уланышын колдой турганын белгилей кетти. Форумда козголгон маселелер жана кабыл алынган чечимдер: чет өлкөлөрдө иштеген жарандарыбызды Кыргызстанда реалдуу экономикага тартуу үчүн акционердик коом уюштуруп, бул ишти жүргүзүү үчүн аналитикалык бөлүмдөрүн түзүү. Кыргыз Республикасынын экономика министрлигине бул акционердик коомду түзүү боюнча нормативдик негиздерди карап чыгуусу суралсын. Өлкөдөгү жакырчылыкты жоюунун бирден бир жолу катары ынтымакта болуу. Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды башка өлкөлөрдө калыптанып калган бренд катары көрсөтүү, мисалы суу. Керектүү иш тажрыйбаларды арттыруу, өз ара сунуштоо жолдорун жаңы деңгээлге көтөрүү. Азыркы учурдагы динамикалык дүйнөнү тааный билип, окуй ала турган жаңы ишкерлер муунун өстүрүү. Чет өлкөлөрдөгү өнөр жайын уюштуруунун ийгиликтүү тажрыйбаларын өзүбүзгө алуу. Темир көшөгө таасиринен чыгыш үчүн темир жол сыяктуу инфраструктураны өнүктүрүү зарылдыгы. Менчикти коргоо жаатында мамлекеттин үстөмдүгүн азайтуу зарылдыгы. Кыргызстанда эл аралык ишкерлер коомун финансылык мүмкүнчүлүктөр жана оригиналдуу идеяларды камтыган бир платформа түзүү. Өлкөнүн өнүгүүсү үчүн мааниси чоң болгон орто жана чакан ишканаларды өнүктүрүүгө зарыл шарттарды түзүү. Тааныш чөйрөнүн иш алып барууда мааниси чоң, себеби
өлкөгө келе турган инвестиция башка өлкөлөргө кетип калуусу мүмкүн. Ошондуктан ишкерлердин эл аралык алака чөйрөсүн кеңейтүүгө басым жасоо. Чет өлкөлөрдөгү диаспоралар өз алдынча комитет түзүп, даярдаган ишкердик долбоорлорун Кыргызстанга сунуштоо жолдорун калыптандыруу. Мамлекеттер аралык соода балансын жолго коюу боюнча иш алып баруу. Форумдун иш натыйжасын арттыруу максатында тематикалык форумдарды өткөрүү системасын калыптандыруу. Чет өлкөлөрдөгү иш жүргүзүү шарттары тууралуу маалыматтарды сайтка коюу. Кыргызстанда өндүрүш жана экспорт мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү багытында нормативдик негиздерди иштеп чыгуу. Экспорт иш-чараларында диаспоралардын мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу. Диаспоралар катышкан соода өкүлчүлүктөрүн ачуу маселесин кароо. Мына ушундай мазмундагы маселелер көтөрүлгөн чет өлкөдөгү кыргыз ишкерлерин баш коштурган алгачкы иш-чара 2 күнгө созулуп, ийгиликтүү аяктады. Чакырылган меймандар жыйын залда талкууга катышуу менен гана чектелбестен, Стамбулдун кооз жерлерин көрүп таанышып чыгышты. Форумга келген ишкерлер үчүн түзүлгөн программанын маданий бөлүгү боюнча кечинде Стамбулдун Босфор кызыгында кемеде сый тамак үстүндө баарлашуу жана Кыргызстандан келген өнөрпоздордун концерти тартууланды. Ишкерлер форумунун соңунда жакындан таанышкан ишкерлер каалоо тилектерин айтып, мындан ары форумду үзүлүктүккө учуратпай жыл сайын улантуу керектигин баса белгилешти. Кыргызстан достук жана маданият коому Стамбулда башталып жаткан 2-чи форумдун да ийгиликтүү өтүшүн жана ишкерлердин дагы да тыгыз байланышып иш алып барышын каалайт. Ак жол баарыңыздарга эмдиги жылы дагы күтөбүз. Ага чейин да келип калсаңар дайыма күтөбүз. Дайыма кожокной тосуп алганга дайыма мындай даярбыз. Чоң рахмат келгендериңер үчүн. Кыргызстан достук жана маданият кому